Көркөм буюмду жаратуучу кылдат чебер, элдик кол өнөрчүлүктүн салттарын толук сактап кармаган өрмөкчү, саймачы, токуучу жана насаатчы Тотукан Өскөнбаеванын ишмердүүлүгү бүгүнкү көрсөтүүбүздө. Мен Жалал Абад облусунан Таш көмүр шаарынан Теңдик айылынан келдим. Кол өнөрчүлүктү бала кезинен баштайт го көптөр эле. Мен 12 жашыман баштап сайма сайдым. Анан кийин мына мен 12 жашымда сайган саймам мына туш кийиз тартылып турган. 3 жылда бүтөрдүм. Андан кийин көптөгөн ал мезгилде сайма өтө эмеле эне аталарыбыз, кыз келиндер бардыгы эле сайма сайышчу. Пенсияга чейин мен китепканада иштедим, айылдык китепканада. Ага чейин өзүм эле баягы анда демилге деп койчу эле. Өзүмчө уюштуруп, кыз келиндерди чакырып китепканага үйрөнгүлө деп. Сааты менен чакырам дагы кыздарды чакырып, окуучу кыздарды үйрөтүп жүрдүм. Анан кийин сүрөтчүлөрдүн, кол өнөрчүлөрдүн бир семинары болду. Бишкекке чакырышты. Ошол мезгилде мен Жалал Абад облусунда өтө кол өнөрчүлүккө көрүнүктүү нерселерди жасадым да. Басым жасадым, келип анан катыштым. Катышкандан кийин бул жерден жанагы эмелер иштеримди көрдү. Көрүп анан айтышты, сиз өзүңүздүн облусуңузда мектептерде сабак берсеңиз болот деп эме жазып беришти. Ошондо деле мен сайма, курак, өрмөк бардыгын алып кеттим. Мен эң кичинекей мезгилимде улуу энелерибиз ошолордон үйрөндүм. Термени кантип куруш керек, бешкечтени кантип согуш керек, сайманы кандай кылып сайыш керек, чырдакты кантип коюш керек, ушулардын бардыгын Асел деген чебер энебиз бар эле. Үйүнө барсаң, анын үйүндө бардыгы тиги сары тондон баштап бардык нерсе жыйылып турчу, кердим болуп. Ушунчалык көп кырдуу өнөр бар энеле. Мен кичинекей элем. Бас кел, муну үйрөнгөн кызым. Эртең сага кереги тиет. Мен билбейм да эне десем, сенин колуңан баары келет кызым, кел отургун деп бир эле жолу көрсөтчү бардык ишти. Экинчи көрсөтчү эмес. Бир эле жолу жаса дечи эле. Бир эле көргөндө жасачумун. Мына сенден чыгат деп койчу эле. Ошентип апам сайманы өтө жакшы сайчу, торду жакшы токучу. Чоң энем, тайнем чебер, уус чебер адам болгон. Ушулардан кичинекей нерседен мен өтө чоң нерселерди жасадым. Өтө чоң нерсе жасадым. Анан максатым улуттук кыргыз элинин баалуулугу жок болуп кетпесе экен деп эңсечүмүн дайыма. Жок болуп кетпесе экен деп анан кийин айылыман өзүм демилге көтөрүп, боз үйдү жасаган адамды издедим. Жетекчилер менен сүйлөшүп, семинар өткөрдүм. Бүт айылдагы, шаардагы жетекчилер келди. Анан айтсам бардыгы макул болуп, анан бир боз үйдү мен айттым, мен окутам кыздарды дедим. Келиндерди, аялдарды чакырып, кийизин жасатам дедим. Анан кийин боз үй көтөрөбүз. Анткени боз үй жок болуп кеткен мезгил болчу ошондо. Анан ушинтип жасайлык десем бардыгы макул болду. Силер болсо дедим, бизге акча бергиле дедим. Жетекчилерди. Анткени алар жол кире кылышат. Анан кийин макул болушту. Ошондон кыргыз үйдүн жыгачын Караталдан кырктырдык, мектептин окуучусун берди. Жаштар комсомол деген анда жакшы иш кылчу эле. Алар комсомолдорду чогултуп анан баягы мен айттым, мүмкүн азыр жыгач жасаган киши өтүп кетсе анын балдары бардыр десем, балдарын таап калдык. Анан атаңыздын аспаптары бардыр, сиз кошулуп иштешкендирсиз, эми ушинтип жасап чыгайлык, биздин жакшылыгыбыз, жамандыгыбыз, баягы кыргыз эли төрөлгөндө кыргыз үйдө төрөлүп, өлгөндө дагы боз үйдөн чыгарат деген сөз бар го алар. Кандай десеңер десем бардыгы макул болушту. Анан талды кырктырып, тракторду алабыз,
талды ырктырып келебиз, акеникине тыштайбыз. Аксакалдар мечитке келишет. Анан барам, аба барып туруп талды артышып койсоңуздар десем, бечаралар эшектерин минип алып барышат. Ошентип боз үйдү бүтүрүп 8 ай дегенде бүтүрдүк. 8 ай дегенде кыз келиндер, аялдар шырдак билгенине шырдак жасаттырдым, курак кураганына курак жасаттырдым, жаак баш жасаганына жааш башы өзүм кошулуп жүгүрүп жүрөм, мындай кылайлы деген. 2 кийизди өзүбүз жасадык колго. Аны болсо обедке 1-2 аялды повар кылып койдум, алар ичет. Көчө-көчөгө айыл жеринде билесиңби эми, айыл жеринде көчө-көчөгө майла-майласы менен бөлүп койдук эле. 1 килодан жүн чогултасыңар дедим. 1 килодан жүн чогултушту. Байыңар дедим, 1 кабап келсеңер да боло берет. Жогуңар акчасын бересиңер 1 кило жүндүн деп ошентип боз үйдү бүтүрүп, ошо өзүбүздүн совхозго тапшырып, районго, шаарга, облуста тиктирдик. Кийин республикага чыктык ал үй менен. Ошентип анан мен иш жолум ачыла баштады. Көптөгөн мектептин окуучуларын алып келдим. Эме Жалал Абадка тиккенде ошондо Осмонов эмеле губернатор эле. Ошо кишиди мен бир дагы жетекчини көрө электим да, кол өнөрчүлүккө өтө басым жасаган. Атайын келип, баягы мен 14 окуучуну алып бардым. Бардыгы өздөрүнүн иштери менен. Боз үйдү тигип туруп, 2 чекеге бөлүп отургузуп, иштери менен отурушат. Жасаган иштери менен, анан эме иштерин. Анан буюндарын коюп койдук. Баарын карап, ар бир окуучуга бирден көңүл бөлүп чыкты да. Эмне иш кылганын. Анан иштерди да аябай жакшы билет экен. Анан ошентип жакшы экен эже, үйрөтө бериңиз жаштарга. Келечекте улуттук эне мурастары өтө бааланат деп ошентип калды. Анан кийин ошо менен мен китепканада да иштедим, бул иш менен иштедим. Ооз комуз какча эле музыкальныйга чакырат, бир жумасына бир жолу ага барып музыкадан берем. Жакшы ийгиликке жетишип келдик. Андан кийин республикага келдик. Анда да жакшы ийгиликке Амантур агай ошондо жүр экен. Келип иштерим каранан, онунда аяк кап жасап келген боз үйгө. Анан көрүп туруп эң жакшы деген диплом ыйгарды. Мен ал кишини ошондо көргөн боюнча кийин көргөн жокмун. Анткени өтүп кетиптир кийин сурасам. Анан көптөгөн мааракелердин бардыгына катышып келдим ушул убакка чейин. Манас Минге бардым, Курманбек 500-дө болдум, Жеңи жокто болдум, Жалал Абад 120-да болдум, Барпатанын 2 эмес мааракесине тең катыштым. Шыгылып Жалал Абадта болгон бардык мааракелерге, ошондой эле Бишкектеги тоо саммитине катыштым. Боз үй жөнөкөй эле жашоо турагы болбостон, улутубуздун кол өнөрчүлүгүнүн көргөзмөсү катары кооздукту, сулуулукту тартуулайт. Анткени боз үйдүн жасалышы, тигилиши, чечилиши өзгөчө бир жөрөлгөлөр менен коштолуп, чеберчиликти талап кылат. Тотукан апа өз колунан мындай боз үйлөрдүн бир канчасын жасаган. Аны балдар бакчасынан баштап мектеп окуучулары, Атурга жогорку окуу жайдын студенттери үчүн көргөзмө курал катары колдонууга сунуштап келет. Боз үйдүн менин максатым мектепке, институтка, бала бакчасына бериш керек. Анткени бала бакчада балдарды үйрөтүш керек, жанагы окуткан эжекеси. Бул кыргыз үй. Биз ушинтип жашаган биздин ата-энелерибиз. Мына жерде жаткан, мына жерде төшөгү жыйылган, берге туш кийиз тартылган, тагылган, берде мынандай да ичинде жасалголор турат. Ушулардын баарын айтыш керек. Институтта деле ошондой көрсөтмө курал катары пайдаланыш керек. Мектепке, детсадка, балдар бакчасына. Муну сөзсүз жасаш керек. Муну жасабаса унутуп коебуз бардык нерсени. Мына азыр мен берге 28-чи лицейге кызым экөөбүз жасадык, тигип коюшту. Залда турат, кире бергенде ошол жерден келип окуучуларды көрсөтүп, түшүндүрүп, анан алып кет. Биздин деле балдарыбыз бар да, неберелерибиз кыргыз үй эмне экенин билбеген. Ошон үчүн биз шаарда ушуну жайылтышыбыз керек, кызым. Муундан муунга уланып келе жаткан кол өнөрчүлүк.
Таберик болуп сакталган көркөм өнөр мыкты үлгү катары кылымдарды каратат. Улуттук колоритти сактаган Тотукан апа мурас катары кол өнөрчүлүктөгү сырларын келечек урпактарга калтырсам дейт. Мынакей кыздар, силер азыр бул өрмөктү кандай кылып жүгүргөнүн көрбөй калдыңар, согулганын көрсөтөйүн силерге. Анан кийинки келгенде курабыз. Мынакей, муну кылыч дейт. Муну адыргы дейт. Бул чачыш алып берет. Бул согот. Мынакей, көрдүңөрбү? Термеге кандай жиптерди тандайсыздар? Бардык жиптер боло бербесе керек. Боло бербейт бардыгы. Термеде түрлүүлөргө бөлүнөт да. Азыркы мен кийимге басым жасап атам да, кийимге эң жакшы кымбат жиптер кетет. Анан эмеси сонун чыгат да гүлдөрү. Анан өзү дагы мындай жакшынакай көрүнөт, жумшак дагы болот. Өрмөккө мындай жерге салынып турат го мына тар. Бул жалаң койдун жүнүнөн. Колго ирилип жасалган. Билесиңерби? Биз чет өлкөнүн килемин алып атабыз, биз эмне үчүн өзүбүздүн жүндөрдү өрттөп атабыз? Жүнүбүздү өрттөбөстөн монтип чогултуп, көрдүңөрбү? Кызылын кызгылтым, агын ак, көгүн көк кылып туруп, өзүнчө эле табигый түр менен эле согулган терме тар, көрдүңөрбү? Ушундай кылып тарларды соксок болот. Сиздин өнөр-канаңыз кайсыл жерде жайгашкан? Кайсыл жакка барып үйрөнүш керек? Ушул жерге келе бересиңер. Бардыгы ушул жерде. Бул тар. Муну үйрөнгөндөн кийин силер боз үйгө гүл салып туруп согосуңар кийин. Азыр силер кандай кылып согот, кантип аркак өткөзөт, эмне деп айтылат. Мынакей көрдүңөрбү? Мына. Бул биринчи үйрөнгөндө ушуну үйрөнөсүңөр. Ушундай сокконду. Мынакей. Сиз оюларды салып атканда кандай кылып саласыз? Математикада керек? Анткени кызым мындай да, мыногу жерде мынакей терме. Биринчи силер мындай какман үйрөнгөндөн кийин экинчи мынога өтөсүңөр. Бул жерде математика кетет. Математикасыз сога албайт да. Математиканы жакшы билген кыздар бир күндө үйрөнөт. Билбеген кыздар бир жумада үйрөнөт. Анан такыр билбеген кыздар 10 күндө үйрөнөт. Анан муну үйрөнгөндөн кийин кочкор мүйүз деп коет, аны үйрөнөт. Анан болду. Чоң термелерди сого берет. Ал бардыгы өзүңөргө баалык да. Мен үйрөтөм, силер иштешиңер керек. Ушинтип сого бересиңер. Мен ушундай силерге окшогон окуучуларды гран-прине чейин жеткизгем. Келгиле. Андан көрө конкурстарга катышайлык. Сагаңар да окугула, муну да кылгыла, макулбу? Aşıklığa odun gelimdi, altını da sizge tanışsam, kavarında yuvalistan, kalkından çocuğumlarıştan, kan teli da odun bekleyen, kaygırtıda maracabışkan, icabışkan. Aman bollağa ta görünce, azıl keçe
азабы да қалмас жүректің алтыны да сізге танысам кадимки төө чепкендин токулушу сыяктуу чарык жиптей ичке ийирип, оңго, солго чыйратып, өрмөк аркылуу таңдайлаштырып, эндүү согуп, аны бычып, жалаңкаттап же иштеп, кыз келиндер үчүн Тотукан апа кептакыядан баштап күрмө, белдемчи сыяктуу улуттук маанайды тартуулаган жарашыктуу кийимдерди жаратып жатат. Бул кызымын үстүндөгү термеден согулган белдемчи. Бул деген бул үлгүнүн аты шам. Бул дагы кептакыя. Бул жерде дагы шам. Бул жагы жөнөкөй тоок көз менен согулган. Анткени буга мен эмне үчүн шам дегенде мына оюну көрдүңбү? Мындай болуп оюлуп келип, бул эме болуп, мындай болуп шам күйүп атат. Муну ыйык. Биз шамды үйгө дайыма ыйык жакшы күндөргө чакырабыз да. Көрдүңбү? Ушул согулган нерсе, ушундай наристеси белинде бар кош бойлуу. Келинге насип этип кийип отурган бүгүн. Мен өзүмчө кубанып атам. Бул ыйык нерсе. Бул дайыма жакшылыкты тилейт. Мен илгери энелеримен чапандарды, чепкендерди көргөм. Бирок белдемчини мен өзүм кошуп кийгиздим да. Анан кийин бул дагы мынакей бул кызым башындагы кептакыя бешкеште терс кайрык бул жерде сайма. Бул жерде мына төкмөй чачык мончогу менен. Бул 200 терме. Мунун үстүндөгү кемзир терме бу дагы. Бул жеринде тигилген эмелер бул жерде бир дагы машина жок. Жалаң кол менен. Бул кызымкы бу дагы кочкор мүйүз деп коебуз. Кемзир белдемчиси менен мынакей. Кептакыясы 200 терме. Кептакыянын артында бул сайма, бул дагы терс кайрык. Терс кайрыкты дагы өтө аз адамдар сайышкан. Айрыкча памирлик кыргыздар сайышкан. Башка түштүктөгүлөр сайышкан эмес. Oy bulbul gelini basıp da dürülür geliştin